Салам менин сүйүктүү окуучуларым. Мен силер менен азыр алфавитти таануу жана чечмелөө боюнча болжолдуу көнүгүүлөрдүн бирин аткарабыз балдар. Ал үчүн силерге жазуу дептериңер, жөнөкөй калем жана 3 түрдүү калем керек болот. Жашыл, кызыл, сары. Анда балдар көнүгүүгө көңүл бургула. Сөздөрдү окугула. Биринчи сөздү. Бу. Көзүңөргө 3 тамга көрүнүп турат. Бирок кулагыбызга 2 тыбыш угулат. Созулма тамгалар 1 тыбышты түзөт балдар. Бу деген сөздө 3 тамга 2 тыбыш бар экен. Жана 1 муун. Муундардын санын бул таблицага жазабыз. Ал эми бул таблицада сөздөр жазылат. Кийинки сөздү карагыла. Роза. Роза. 4 тыбыш, 4 тамга, 2 муун. Муундардын саны деген графага биз 2 деген санды жазабыз. Машина. Кулагыбызга 6 тыбыш угулду. Биз 6 тамганы көрүп турабыз. Жанада 3 муун. Иш. 2 тыбыш, 2 тамга, 1 муун. Керебет. Керебет. 6 тыбыш 6 тамга, 3 муун. Сыр. 3 тыбыш 3 тамга, 1 муун. Окуучулар. 9 тамга, 8 тыбыш. Үндүү тамгалар 1 тыбышты түзөт. Муунга бөлөбүз. О, ку, чу, лар. 4 муун. Балдар, алфавитте 36 тамга бара. Алар үндүү жана үнсүз болуп экиге бөлүнөт. Үндүү тыбыштар кызыл менен белгиленет. Кызыл түстүү карандашты алып, үндүү тыбышты боёйбуз. У тыбышы үндүү экенин кантип билдиңер балдар? У дегенде айтканыбызда, у тыбышын айтканыбызда эч кандай тоскоолдукка учурабастан айтылса, бул үндүү тыбыш болот балдар. Бул жерден үндүү тыбыштарды белгилеп алайлычы. О, а, и, э. Балдар, мен менен кошо кайталагыла. Ошондо силер үндүү тыбыштардын эч кандай тоскоолдуксуз айтыларын билесиңер. Ы, о, у, а. Балдар, үндүү тыбыштардын баардыгын кызыл менен белгилеп боёп алдык. Эми кезек үнсүз тыбыштарга. Үнсүз тыбыштарды боёу үчүн бизге көк жана жашыл калемдер керек. Үнсүз тыбыштар өз алдынча экиге бөлүнөт. Жумшак жана каткалаң. Жумшак жана каткалаң экенин кантип аныктайбыз балдар? Жумшак үнсүздөрдү айтканыбызда, мисалы б дегенибизде тилибиз тишке тиет. Жумшак үнсүздөр жашыл түс менен бойойсуңар. Дагы жумшак үнсүздөрдү аныкталайлык. Р дегенибизде тил тишке тийген жок. З. Мени менен чогуу кайталагыла. З тыбышы жумшак үнсүз тыбыш. М. Ш. Тилибиз тишке тийген жок. Н. Жумшак үнсүз тыбыш. Ш. Керебет деген сөздө К. Р. Б. Т. Каткалаң үнсүз тыбыштарды айтканыбызда балдар, үн менен шыбыштын катышы көбүрөөк болот. Мисалы, Ш. Үн дагы, шыбыш дагы кошулуп айтылып жатат. К. Р. Үн дагы айтылат, шыбыш дагы кошо айтылат. Каткалаң үнсүз тыбыштарды көк түскө бойойсуңар. Балдар, силерге түшүнүктүү болсо,
Бул сөздөрдү мен көрсөткөндөй кылып талдагыла.